Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле кыргыздын улуулугун таанытуу, кыргыз ушул дүйнө дүңгүрөп адамзат жол таппай калган кезде ушу жаңы доордо нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли жол көрсөтөт. Ушу жолубуз кандай болот? Ушул жөнүндө биз кеңири түшүндүрүп, алып барып, ынандырып, окутуп, алып кетип жатабыз. Эне таны сыйлаганда жан дүйнө, ак кара деп ылгаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, көңүлүңдү көкөлөткөн дагы жан дүйнө, өмүрүңдү өйдөлөткөн дагы жан дүйнө. Ушу жан жөнүндө бүгүнкү күнгө чейин мындай түшүнүк аз болуп келген. Жан өзү бир улуу керемет. Бул дүйнө жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Жан кайдан келет? Улуу дүйнөдөн келет. Чындык жаныбыздын жаралары. Жан чыгып кеткенде адамдан кайтыш болоору рас. Чындыкка кетет. Демек адам bir чындык дүйнөдөн келип, bir чыныгы дүйнөдө жашаш керек. Же болбосо Кудай эмнеге адамды жаратат? Кудай мен курганды сактап бер, улап бер деп өзүнө окшоштуруп адамды жаратат. Ошондо теңдикти кармап бер деп, же болбосо кайсы жерде калыс болсо, кайсы жерде касиет болсо ошол жерде иш жүрүшөт. А касиет деген бул эмне дегенде бул калыстык. А кайсы жерде ошо калыстык кетсе теңдик кетет. Теңдик кеткен жерде өзү иш жүрүшпөйт, калыстык болбойт, адилеттүүлүк болбойт. Демек адам өзү ошол өзүн тааныса, жанын тааныса, ааламдан келген чындыктан тааныса, демек өзү теңир. Жанагы ушу убадалашып туруп, анан убададан кайтканда, эртеси же бир күндөр өткөндө убададан кайтканда теңирден тетиргеттиң го сен деп коет го. Анысы кандай ушу адам өзү бир улуу күч, улуу дүйнөдөн келгендиги. Ушу бүгүн дагы ушу жан жөнүндө кеңири түшүнүп, жанды кантип өстүрүш керек? Ошол жөнүндө ошол ааламдык сабак аркылуу адамзатты өстүрөбүз. Жаныбыз мына ушу нур дүйнөдөн, улуу дүйнөдөн келет дагы кайра улуу дүйнөгө кетет. Бул чындык. Ошон үчүн адам жаны болбосо кенедей балада өлөт. Жаш адамда өлөт. Организми толук адам деле, жаш адам деле кайтыш болот. А жан болуп турса, колу жак адам деле жашайт, буту жок адам деле жашайт. Ошо жанда кептин баары. Жан эмнеге келет? Жан ошо улуу дүйнөдөн келеткен дагы кайра улуу дүйнөгө кетет. Ошондуктан ушу кайтыш болду деген. Бул дүйнө эмне дүйнө деген ушу жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Бул дүйнө пулду чогулчу дүйнө эмес. Бул дүйнө адамды алдап бир жолдон чыгарчы дүйнө эмес. Бул дүйнө мына ушул ааламдык закондо ушундай так берилет, ушул ар бирибиздин эсибизде, көңүлүбүздө, жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө сакталыш керек. 6 катар аалам, мына бизден бийинки 6 катар аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн. Ааламдын ээси бул Алла бийикте туруп атат. Ааламдын ээси ким? Адам ата Обоне баштаган рухтар, Манас ата дегендей. Адамзаттын теги ким? Адам ата Обоне. Ошондуктан ааламдын ээси адам болуп эсептелет. Мына биздин тегибиз ким? Адам ата Обоне. Ааламдын ээси ким? Алла ааламды, табиатты, адамзатты башкарат. Ааламды кошо башкарат. Ошондо аалам эмнеден түзүлгөн? Алла эмес, аалам. Биздин эле жашап өткөн адамдардын рухунан түптөлгөн. Ааламдын ээси ким? 7-чи катардагы Адам ата Обоне. А биздин тегибиз ким? Адам ата Обоне. Демек
менин тегим ааламдын ээси болсо, мен жаным кечээ келген эртең кетет. Деги бир дүйнөлөргө барат. Демек, адам ааламдын ээси. Ошондуктан адам жан дүйнөсүн, рухун өстүрүп отуруп, мына ушул жерден окуп, илим алып, турмуштун урунуп, берини өстүрүп отуруп, ушу чексиздикке ааламга барууга, кызмат кылууга, ошо аякты түзүүгө, түптөөгө милдеттүү. Жер жашоосу түзүлүп турбаса, чексиз аалам жок болуп кетет. Ошон үчүн ааламдын арбайдын деп коебузбу, жер жашоосун сактап калуу алардын дагы чоң кызыкчылыгы, милдети десек болот. Мына ошентип отуруп, бул дүйнө эмне дүйнө экен дегенде, жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Мына бул дүйнө. Бул корпус бир өсүмдүктүн чел кабыгы. Чел кабык бүтүн болсо, өсүмдүк өсөт го. Мисалы картошканы урун аарда сыртын аарчып салып атпайбы? Ичи гана, энергиясы гана иштеп кетип атпайбы ичи. Анысы кандай биздин ушу көзүбүз, колубуз, окуган илимибиз ушу жан дүйнөнү гана чоңойтуу болмок. Биз тетирсинче корпуска карап алдык, ичи тарлыкка көз караш калдырдык дагы жаныбыз кичирейип, тетирсинче ылдыйлап кетип атат. Анда ылдыйлап кеткен адамдын жаны кайда барат дегенде, ушу ааламдык илимде так берет, мал жандыкка айланып калат. Ушу бир клеткалуу керек болсо ошо курт кумурскага да айланып калат. Анын да жаны бар деп, ошон үчүн бадалбакка айланып калат, чөп-чарга айланып калат, бир сезондо бүтүп калат делип. Анда өсүү жок да, жерде окуу жок, аларда аң сезим жок, анда акыл жок, анда көз жок дегендей. Ошон үчүн жана кыргыздын да чөптү жулба, анын да жаны бар делип атканы, итти теппе, малды теппе, анын да жаны бар деп атканы көрсө бекеринен болбосо керек, урматтуу болуу журтум. Ошентип эмне кылыш керек эми? Жан дүйнөнү өстүрүш үчүн. Же болбосо дагы бир жолу тактап айтсак болот. Мына тилебоздон калат адам. Тилебоздон калгандан ажалдан суроо келет. Көрдө эч качан сурак болбойт. Ал бир жомок окшоп калат. Чындыгында азыр сурак кандай болот дегенде, могу 2 күнбү, 2 жумабы, 2 сааткабы адам тилебоздон калат. Тилебоздон калган адам деги эле кайтып келбейт. Ошол кезде айтып коюшат, тилебоздон калыптыр, барайын, учурашып калайын деп. Анан тилебоздон калгандан кийин анан адамда ошо сурак башталат. Бул жерде берилет ушул, мына биздин ушул жакын адамдарды ушу акыркы жылдары, акыркы мезгилдерде ушу ачык эле айтып калды, ушу өтүп кеткен бала чакасынын атын айтып, сүйлөп, алып кетпегиле деп, алар менен сырдашып, ушу асманды мүнтүп карап, адамга көп маани бербей. Анысы кандай, ушул ким келет экен, ушу ааламдагы ага тууганын руху же дагы бир башка жөлөмө күчтөрүбү келип анан ошо жанын алып кетет. Анан бул жерде ушул берилет. Тилебоздон калтырыптыр, ошо өзгөлөр укпас үчүнбү, көрбөш үчүнбү, анан ошондо эмне деп берилет. Ажал буйруп, Теңир буйруп, ажал келди пенде менен беттешүүгө. Куттуу пендем угуптур, мен жана алгыч деп ошо жана тилебоздон калгандан келип атат. Жаныңды алып, бийик дүйнөгө кетүүгө сырдашканы келдим. Жан дүйнө сандыгын ачып бер. Эмнең кем, эмнелерге жетиштиң? Жаныңды алып, бийик дүйнөгө кетүүгө, таныңды тазалап, табиятка бекитүүгө келдим. Дептир анан биринчи, адам экендигиңди кантип мага баяндайсың? Экинчи, ушу пенделерди кечирдиңби? Үчүндө ак каранын сыноосун сездиңби? Түшүң менен түгөтө иштедиңби? Рухтардын кереметин билдиңби? Теңирдин, Кудайдын, Алланын тегиздигин сездиңби? Канча адамга кеңеш берип оңдодуң? Балдарыңа 2 дүйнө ордун окуттуңбу? Ар бир адам аалам менен байланышканын байкадыңбы? Могу жашоо акыретке жараксыз экенин элге жарыяладыңбы? Куру тилек, Куран окуп, намаз окуп, жарата албаганыңды сездиңби? Жаратуучулук иштебейт экен, ал жерде тиленүү гана болуп калат. Андан кийин ошо 20 суроону берип келгенде анан жооп бере албайт, адам анан ошондо минтилеп атат. Жан дүйнөң кор болду, сен макулук,
Адам жаралууга кайра таштадың кадам, аргасыз алам жаныңды, эмики жоолукканда. Жан дүйнөң толсун кереметке, ээрчишип кетели, аалам бүтпөс жомок, ал жер жашоосу тозок делет. Ошентип туруп жанын алып, кайра жер жашоосуна калтырып кетет экен. Ошондо кайра кыргызчылыкта так берилет. Балаңды урба, каргаба, тилдебе, жөн гана башчы катары иштеш. Эмнеге дегенде ошо ата тегиңдин руху кайра кайненең окшош, кайнатаң окшош деп. Аны кайра ошол жаралып келет деп. Аны кийин ошол РНТВдан көрсөттү. Ошо эми адамдын жаны учуп кетип, ана ааламда жүрүп кайра өзүнүн генетикасына түшөт деп. Анысыгандай мына ушул жан көтөрүлбөй кээ бир адамда адамча жүрө албаса, үй деле албаса, анан кайра бир ушул тозок жер жашоосуна мына түрмөгө түшүп калса тозок, жарым жанды болуп калса тозок. Касиетиң болбосо тамак табуу эң оор тозок. Касиетиң болбосо Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо элде чыр көбөт. Касиетиң болбосо акчаңдын азгырганынан пайдасы жок. Касиетиң болбосо тапканың тойго эмес жолго кетет дегендей, ошо касиет деген ошо ааламдык сыпат, улуулук сыпат, арбайлык сыпат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, бүгүн эмне кылыш керек ошол? Жан деген эмнеге келиптир мына тактап бердик. Бул дүйнө жан дүйнөнү өстүрүүчү дүйнө. Жана ажалдын суроосунан өтпөгөндөн кийин анан кайра жаның калат тозокко деп атпайбы? Мына ошентип алып кайра бирөөгө салып, кайра эле тозок жашоого түшүп калып атпайбы? Төрөлгөн күндөн баштап эле тозокко ый-чый, чоңоюу, өсүү, мисалы адамдын баланын мына ошентип отуруп анан бүгүн ошол тозоктон кантип чыгабыз? Жанды кантип өстүрөбүз? Жанды тааныш керек. Жанды эмнеге жаратат экен Кудай бияка? Теңдик жашоону сактап бер деп, мен жаратканды улап бер деп, мен жараткандын көңүлүн оорутпа деп. Мына жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылышты булгаганың, жараткандын көңүлүн булгаганың, жан дүйнөсүн булгаганың. Жаран жараткандын жаратканы, жаран, каран, адам. Жарандардын көңүлүн оорутканың, Кудайдын көңүлүн оорутканың, мейли сыган, боруспу, тилемчиби. Анан ошондо энергиясына карап, улгой Кудайдын жаратканы бул бир бүтүмдүк. Отту, сууну, ташты, адамды, курт кумурсканы Кудай жараткан. Демек бир бүтүмдүк. Ошол башаттагы кыргыздын принциби, шарты ошол туура болгон экен. Эми эмне кылыш керек? Ошо жаңы доордо эскичиликтен чыгыш үчүн, эски түшүнүктөн бийиктеш үчүн самап айтуу, жаратып айтуу деген ошол сөз бар. Ошо самап айтуу бул ирээттөөчү курал. Адам өзүн өзү ирээттөө үчүн, жан дүйнөсүн бийиктетүүчү ирээттөөчү курал. Адамдын гени жетилди. Мына эволюциялык жолду басып өтүп, азыр энергияга айланыш керек болуп атат. Адам этапка өтүп, энергияга айланыш керек болуп атат. Ошол кезде өзүңдү өзүң боек берүү үчүн, өзүңдү өзүң жаратуу үчүн, жасоо үчүн, тааныш үчүн, эски түшүнүктү өчүрүү үчүн, жаңыны жаратуу үчүн ошол самап айтуу сөздөр өтө жардам берет. Баягы пенденин оозунда, периштенин кулагында дегендей. Эң оңой адам өзүн жаратуучу, ремонттоочу сыйкыр ачкыч болот. Жер ааламда мыйзам өзгөргөндө, баягы эски тилегибизден, жалынуудан эчтеке пайда болбой калган кезде, анан мантра, ошо самап айтуу өз күчүн көрсөтөт. Ал тез аткарылат, сыйкыр күч. Мисалы духуң түшүп турса, ошо мантраны айтканда духуң көтөрүлөт. Бир сыйкыр күчкө ээ. Мантра чечмелеп алып айтсаң тез аткарылат. Анткени иштен чыгат да. Анан ар бир адам өскөндө, өйдөлөгөндө өзүнө жараша мантра жазылат, же көкүрөгүнө түшөт. Мантра бул доордун энергиясы, абасы, күнү, жаны. Жаңы доордо эки гана жол бар, баягы эки бут менен баскандай. Адам өз жашоого жаралуу максатын билип, медитациясын. Экинчи, мантраны кайталап айтуу менен гана сакталып калат. Келиңиздер ошо өзүбүздү өзүбүз жараталы, өзүбүздү өзүбүз тааныйлы. Мисалга ойлонуңуздар, мен киммин деп өзүң ойлонуп көрүңүзчү.
Сиздин жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Улуу дүйнөгө кетет. Демек айтабыз го, Кудай арбак колдосун деп. Же болбосо арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп. Мына атадан пата чыгарып атат мына бүгүнкү күндө. Демек ал улуу экен да, ол бир кереметтүү экен да багыт бата берип аткандан кийин. Анысы кандай, анан эми ошондо келиңиздер ушу суроо кылып. Эмнеге жаралып келиптирбиз? Улуу дүйнөдөн келиптирбиз. Кайра жаныбыз улуу дүйнөгө кетет экен. Адам өзүн тааныса эки дүйнөнүн ээси турбайбы чындап эле? Анан тааныбаган үчүн анан ушу күндү көрүп аткан экенбиз. Келиңиздер ушу мантра же болбосо ошо самап айтып өзүбүздү жараталы. Чечмелейли, кайра иреттейли. Мен киммин деп өзүңүзгө суроо кылыңызчы. Бул кыргыз дегеле өзү ким? Мен киммин өзүм? Малдан эмне айрым бар? Башка улуттан эмне айрым бар? Мисалы, бүгүнкү кызматым эмне деп мисалы. Мына ушул ааламдан түшкөн самап айтууларда, өзүн өзү жаратууда ушу китепке, илимге такап келели. Жаңы доордо мына адам өзү ким? Мен жашоонун жомогумун. Мен жашоонун жомогумун. Ошондо бул эмне деген сөз? Мына мен жашоонун жомогумун дегенде жомоктоштуруңуз. Өзүңүздү могу кыргыз журту мына өзгөрүп атканын, өйдөлөп атканын, өзүн таанып атканын. Көрдүңүзбү мына жомогумун. Сиз жомоктоштургандан анан жашоо жомоктошот. Андан кийин мына духу түшүп калат, келечектен үмүтү үзүлүп калды. Мен жашоонун духумун. Мен жашоонун духумун. Бул эмне деген сөз? Ушул духуң бийик болуш керек. Же болбосо воздух, дух дегенде же адамдын ушул, мисалы адам өзүн өзү кечирүү үчүн Манастын духун элестетиш керек. Адам ушу Айкөл да Манас бабам мисалы. Ошондо Манаспын деп өзүн кабыл алыш керек деп ушундай түшүнүктө берилет. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Урматтуу көрөрмандар, сиздер да ушу менен кошо кайталанып, айтып, ушул сөздү сиңирип, ушул китептерди алдыртып, ушу өзүңүздөрдү кайра жаратыңыздар. Ошондо мына эгер сенин духуң ылдый болсо, балаң басынтат, бажаң басынтат. Караңыз мына, духуң бийик болсо, бардык нерсе чечилет. Дух алтын доорду куруучу күч. Дух алтын доорду куруучу күч. Дух канчалык бийик болсо, дух канчалык бийик болсо, Дух канчалык бийик болсо, жашоо оңой жеңил болот. жашоо оңой жеңил болот. Караңыз, духта канчалык бир керемет бар. Ошентип жаратыш керек. Мына менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум. Менин сыйкырчылыгым ишенимдүү духум. Бул эмне деген керемет? Бул деген мына бала ооруганда эне барып туруп жүрөгүн көтөрөт. Кыргызчылык бул өзү сыйкырчылык. Мына көрдүңүзбү, же болбосо деп кичине ишарат кылганда жел келди, талканын сапырды. Ошондо бул кыргызчылык өзү сыйкырчылык, бул энергия иштетүү. Ошондо сендер дух болсо, анан ошол энергия иштеп берет экен да. Болбосо колуңду көкүрөгүн көтөрө албасаң, анан эже мен колуман келбейт го дейсиң да. Анысы кандай, анан ошо духка эмне менен жетиш керек дегенде ааламдык илим, табыгый илим. Анан илимди алганда ишеним пайда болот. Анан дух көтөрүлгөндө анан аткарылып берет. Ушу үчөө менен гана жаңы доордо жашай алат. Илим, ишеним, анан бийик дух. Ошондо сен жеңесиң. Ошондо сен адамзатка жол көрсөтөсүң. Ошондо сен ордуңду табасың. Мен өлүмдү духум менен жоёмун. Мен өлүмдү духум менен жоёмун. Мен ооруну духум менен жоёмун. Мен ооруну духум менен жоёмун. Мына караңсаңыз, ошол духуңуз канчалык бийик болсо, оору сизге жакындай албайт экен да. Мисалы, духу күчтүүлөр оорубайт. Духу күчтүүлөргө адам деле унча калбайт. Анткени анын сыйкыр аурасы иштеп турат, тартынып турат. Мына азыр урунду беринде аябай кырсык болуп атат. Себеби адамдын аурасы чачырап кеткен. Эмне деген ушул самап айтып жаратуучу сөз бар. Менин денемде, Менин денемде
бардык коопту сактоочу Бардык коопсуздукту сактоочу кудурет нур бар. кудурет нур бар. Ошондо мына ушул кайра айтылганда ошо сизде бир мындай бир керемет иштейт. Адам өзүнө өзү ишенбесе азыр эч ким жардам бере албастыгын эстен чыгарбаш керек. Адам өзүнө өзү ишенгенде Кудай анан жакшы адамдар жардам берет. Мына сиз духуңуз жок, жатып алыңыз, атаңыз жардам бербейт, Аллаңыз жардам бербейт. Ошол өзүңдү өзүң жазап, же болбосо мына сен атанын баласысың. Кайра балдарга ата болдуң бүгүнкү күндө. Анан биз атага сүйөнүп албашыбыз керек да. Кой, мен балдардын атасымын. Мен тарбия бербесем булар тентип кетпейби? Деп анан ошол өзүңдү кой, мен атамын деп өзүңдү өзүң жаратып, буларга баш болоюн, буларга көз болоюн, буларга багыт берейин деп. Ошол сөздүн баары эле бул ошо самап айтуу. Же болбосо угуп калганбыз. Балам, жолуң ачылсын деп мисалга. Эми ошо деле бир мантра катары, ошо деле бир самап айтып жаратуучу сөз болуп атпайбы? Балам, жолуң ачылсын. Багытыңды тап деп. Анысы кандай анан азыр ошо духовный доор келди. Мына ушул жерде улуу күчтөр эмнени талап кылат экен бүгүнкү күндө? Же инопланетандар ааламдык духу бийик адамдарга өтө тез жайгашат экен. Анан тереңдеп иштеп берет экен. Руханий өскөн адамдарды алар кордошот экен. Анткени алар бир өзүнө ишенбей эле бир рамкага кирип алат экен да. Ошон үчүн бул кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошо кыргыздын духу бийик болуп атат. Өзгөчө бир адамдан өзгөчөлүк, улуттан өзгөчөлүк ушул духунун бийиктигинде болуп атат. Ошон үчүн кыргызды эч ким чөгөрө албай атпайбы? Ошон үчүн ааламдык байланышы болуп атпайбы? Жерде чөгөрүп атса дагы кыргыз кайра көбүрүп атат. Ошентип, урматтуу улуу журтум, келиңиздер ошо жаратуучу сөздөр менен өзүбүздү жасалгалап чыгалы. Мына бүгүнкү күндө карама каршылык ой бар. Пендечиликтен чыга албай атабыз. Мына ушунун чыгуу жолу бизден сурап калат го, эфирден духум түшүп атат, эмне кылсам болот, же болбосо өзүм келе албай атам деп. Ошонун бир гана жолу ошол самап айтуу, же жаратуу, же болбосо жалпы тил менен айтканда мантра. Аны мантраны баягы бир психологдордун жазганда же дүйнө эле салыштырбагыла, бул ааламдан берилген формула. Келиңиздер ошо самап айтып жараталы, духубузду көтөрөлү, оюбузду реттейли. Менин оюм ордунда. Менин оюм ордунда. Бул кайсы убакта айтылат? Мына бир оюң бузула түшкөндө, майдалана түшкөн кезде эле оюм ордунда десеңиз, мына ондай болуп эле ааламга мындай антенна катары духуңуз көтөрүлөт. Кана менин оюм ордунда. Менин оюм ордунда. Мен ой менен башкаруучу улуу саясаттын ээсимин. Мен ой менен башкаруучу улуу саясаттын ээсимин. Менин оюмда чоң кереметтер иштейт. Менин оюмда чоң кереметтер иштейт. Мына ошо агайындарга кошулуп, сиздер айтыңыздар, ошого калыптанасыздар. Бул кут берүүсүн күтүп, эңсеп, күтүп аткан адамдар, көрүп аткан адамдар бар да, мына ошону биз окуу катары алып баратабыз, ошо батыштын техникасы аркылуу. Ошондо менин оюмда чоң кереметтер иштейт дегенде, азыр ошо адам не кылыш керек дегенде, эң биринчи ой менен жаратыш керек. Бир ишке бараардан мурун азыр барсам багытым чыгат. Мисалы мына балаң жолго чыкса дагы ошо жол ачык болсун, духу бийик болсун деп. Эртең менен ошо эгизиңиз, эриңиз үйдөн чыгып баратканда мен сага энергия жөнөтүп турам, барыр деп бай эне жаратуучу да. Эненин тилеги тез аткарылат. Эне аял ааламга өзөк болуп берилип атпайбы? Ошондо эне аял эркекке энергия жөнөтүп туруш керек. Энергия деген ушул. Барыр деп анан ошо оюң менен азыр духу көтөрүңкү жүрөт. Мына жерде айтылат. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет дегенде ушул дух берип туруш керек. Дух анткени алтын доорду куруучу күч. Келиңиздер ошол кезде эмне болот? Ой менен жөнөтүп атат да. Мына чөй кайра деп койго кыйкырганда кой кайрылып атпайбы? Оюнда кайрылсын деп кыйкырды да. Көрдүңүзбү? Ой менен сөз бирге иштегенде ошол иш аткарылып атат. Анысы кандай ушул ой менен сөз бирдей аткарылып. Ушу сөздү окуган кезде ойдон түшүнгөнгөдө анан аткарылат. Мына ошол кезде анан пендече эмес сиздин оюңуз ааламга иштеш керек болуп атат. Ошон үчүн менин оюм ордунда. Менин оюм ордунда. Менин оюмда чоң кереметтер иштейт. Менин оюмда
çoğun кереметтер иштейт. Мына азыр айтылып атат, ушу тозок жашоо бүттү да жомок жашоо башталды деп. Ал эмне деген сөз дегенде, биз акылга карап эмне болот, эртең кандай болот десек тозокко чыга беребиз да, кеч кирдиби, түш кирдиби деп нерв болуп орундабай калды. Жомок жашоо деген мына ушул мантраны сиңирип, болушун көрүп алдыңар. Адам ааламга калыптанарын, ааламдык керемет күчтөр жерге түшкөнүн, иш болуп атканын, ааламдык мыйзам жеңгенин, анан ушуларды элестетип мантраны айтканда эле адам кайгырбайт, капа жок, баягы түш деле өзү ааламдан берилип атпайбы? Анан ааламдан берилгендиктен эртедир кеч аткарылып атпайбы? Аалам закону демек туура, так. Мисалы бабалар, башчылар, башаттагы башчыларыбыз, аталарыбыз, бабаларыбыз эмнеге карадыган дегенде ошо түшкө карап, ойла көсөмүн чыкырып, чечен чеберин чыкырып, талкуулап аксакалын, аянбайларын шалганын чыкырып, жербей этпей эле. Анан түшүн айтып, анан ошого карап, анан ошо ишарат, улуу күчтөрдүн ишаратына карап иш кылганда анан туура чыкканда, ансыганда ишарат эмес азыр ааламдык закон түшпөдүбү, талабы түшпөдүбү? Демек бул аткарылчу нерсе. Анан ушуларды кенен сиңирип алсаңыз деле жомок жашоо башталып кетет. Мына мантраңызды кайталап айтыңыз, самап айтыңыз да духуңузду көтөрүңүз, керемет жашоо. Тозоктон чыгып кетип атпайсызбы? Ошон үчүн мына жакшы сөз менен арстан алай жакырчылыктан чыгарат дегенде ошо сиздерди жакырчылыктан чыгарып атабыз. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Мен жашоонун боёгумун. Мен жашоонун боёгумун. Сиз боёңуз кантип? Мына дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган, жомок менен жашаган манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Бул чындык, бул чындык. Мына ошентип боёңуз, кыргызды боёңуз, дүйнөлүн боёңуз, кыргыз жол таап берет деп. Мына азыр дүйнөдө көрүп атасыздар, эмне гана кырсык болуп атат, багытын таппай атат. Боёйм деген өз жашооңузду боёңуз, өзүңүз жаратыңыз. Мына ошо жаратчу, сыйкыр, ачкыч болуп атпайбы бул өзү кайталап айтуу, жаратуучу сөздөр менен. Менин жүзүм арбайлардын жүзү. Менин жүзүм арбайлардын жүзү. Деп кайталаганда сизде ошо аура пайда болот. Бул аталык бир сүр, бир керемет. Мен өзүмдүн боштондугумду сездим. Мен өзүмдүн боштондугумду сездим. Менин оюмда карама каршылык, пендечи акыл жоюлган. Менин оюмда карама каршылык, пендечи акыл жоюлган. Мен майдаланбайм. Мен майдаланбайм. Менин оюмда улуу кереметтер иштейт. Менин оюмда улуу кереметтер иштейт. Мен өзүмдү кайра жарата алам. Мен өзүмдү кайра жарата алам. Бул эмне деген сөз? Ушул өзүңдү жаңы адамча жарат. Жаңы ушул эволюциянын адамы катары жарат. Азыр ушул эмне болот, дүйнөдө кандай өзгөрүү болот дегенде, революциялык жол менен, анан эволюциялык жол менен гана адамда өнүгүү болот экен да. Мына эки жолу революция болду, өнбөй койду го, эволюциялык жолду билбегенден кийин. Мына эволюциялык жолго арстан алай сиздерге ошо улуу жол башчы катары, улуу күчтөргө же ошо сыпатка калыптандыруучу катары жол көрсөтүп атат. Демек ошо эволюция болгон кезде ошо адам мен өзүмдү кайра жарата алам. Мен өзүмдү кайра жарата алам. Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Мен улуу түшүнүктүн ээсимин. Мына майдаланбасаңыз мына ушундай нерсе. Мен дос душманга туура багыт бере алам. Мен дос душманга туура багыт бере алам. Мен улуу маданият менен мамиле жасайм. Мен улуу маданият менен мамиле жасайм. Мен оюмду ирээттеп жашайм. Мен оюмду ирээттеп жашайм. Менин тагдырым жаңыланганын сезип жатам. Мен тагдырым жаңыланганын сезип жатам. Менде оору жок, менде оомат бар. Менде оору жок, менде оомат бар. Менде кырсык жок, менде кызмат бар. Менде кырсык жок, менде кызмат бар. Мына кырсык эмнеге болот дегенде, адам ушу жанынын ааламдан келгенин сезип, кызматын билбегенде, аткарбаганда анан Кудайдын ачыктан эскертүүсү экен да. Анан сиз ошондо кырсыгып келип туруп, анан жаңыча мына мен кызматымды кылып атам. Анысы кандай, ошол кызматыңды кылганда кырсыгың токтойт да Кудай канатына калкалайт. Ошондо мына ушул айтылып аткан сөз.
Менде кырсык жок. Mende kırsık yok. Менде кызмат бар. Mende kızmak var. Менин кырсыгым жоюлду. Benim kırsığım joyuldu. Мен кызматымды кылдым. Men kızmatımda kıldım. Мына караңызчы урматтуу улуу журтум, ушул керемет иштейт. Мен эски түшүнүгүмдү мантра менен унутам. Men eski düşünümümdü mantra menен unutam. Мен дос душманга туура багыт бере алам. Men dost düşmanga tuğra bağıt bere alam. Менин боюмда баардык жакшылыктар жайгашкан. Benim boyumda bardıq yaxşılıklar жайгашкан. Мен жер аалам окуусунан өтүп чоң жан болгонмун. Men yer ağlam Окуусунан өтүп чоң жан болгонмун. Мына ушу жер аалам окуусунан өтүп атасыздар. Сиздер аалам жер түшүнүгүнө жетип атасыздар. Ошон үчүн пендечиликтен чыгып, ааламдык түшүнүк менен жашабынан ортоңку жолдон адам жашап калган атат. Болбосо пендечилик жашоодо өзү тозок көбөйүп кетти да, ошондо берилет ушу улуу кыргыз. Пендечилик жашоодо тозок көбөйгөндө көктү көздөй көтөрүлөт дейт. Мына азыр көктү көздөй көтөрүлүп атат. Бул тозок жашоо экен деп адам мына өсүп атат. Мына ошонун баары эле урматтуу улуу журтум өзүн жаратуу. Бүгүнкү ушул эң темабыздын, окуубуздун керемети ушул өзүн өзү жаратууда. Муну эмне болот? Эми сентябрь башталганда мен сезип атам. Окуучулар алып ушуну керек болсо мектебине жаят. Майдаланбайлычы. Биз улуубузда деп, анткени ушу батыштын техникасы өтө чоң элчилик кылып атат. Мен ушу Жалал Абадка барганда көрдүм, ушу колледждеги эжейлер YouTube'дан ачып алып, өзүн ушу бошкармаш керек турбайбы деп өздөрүн жаратып, ушундай бир кереметтерди иштетип, анан ушул айтканым го, меники жөн эле бул элчилик эмес, тилмештик эмес, ата-бабанын Арбайынын айтканын жерге жеткирүү эле эмес. Мен ушу пендени периштеге айлантып атам. Анткени ушу пендечиликтен периштеге чыгып кетип атат да. Ошол кысылуу кыжаалатчылык оорудан куткарып атам. Мен адамды ушу өстүрүп атам, өзүн таанытып атам деген го, ансагандай ушу өздөрүн өздөрү таанып, анан ошол кезде бир керемет иштеп көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Айт. Саламатсызбы? Сиздер ушул Алтын Доор деген ошо передачаңызды көптөн бери көрүп келем да. Сиздин дагы ушундай жакшы кыргыз деген бир аябай жакшы нелерди алып барасыз. Ушул мен 1 жылдан бери ушу кызым каза болгондо, ушул кызымдан кийин эле ушул өзүм деле аябай күчтүү жан элем, 5 баланын энеси болом. Аталарды эрте каза болуп калган, анан ушуларды өсүрүп чоңойтуп, кызымды турмушка берип 2 балалуу болгондон кийин ушу кызым кырсыктап каза болуп атат. Анан кийин ошондон бери өзүмө келе албай жүрөм да, сиз азыр айтып аткан мен аябай угуп, сиздин башталгандан бери эле. Анан сиздин ушул айткан сөздөрүңүзгө да кошулуп, мен өзүмө дагы ушунча кичине кайнеттенип калдым да, дагы сизден дагы ушундай бир жакшы эмелерди угуп алып, күч келгиси атат да. Ыраазымын. Ушу сизге бир суроо жооп кылып атып өтөйүн эжеке. Сиздин кызыңыз бул дүйнөдө жок болгон менен бул дүйнөгө кызматка кетти жаны. Ал өлгөн жок. Ушуну билиңиздер, урматтуу улуу журтум. Кошок деген ошон үчүн эмнеге кошулат дегенде, кош дүйнөнү билгизет дейт. Кызыңыз өлгөн жок эжеке. Кудай Арбай колдо дейт го. Ошол Арбай менен, Кудай Арбай деген ушул чоң керемет, ошол кудайлык сыпат Арбайларда бар. Мына ушу 8-катарда кагаз басып калыптыр. Кудай турган болсо ушу 7-катар ааламда Арбай туруп атпайбы? Ошон үчүн сиз аны өлдү дебеңиз. Тетирсинче ушул кызматка кетти деп түшүнүңүз. Мына бул жерде кызматыбыз бүткөндөн анан жогорку эртеден айтып өттүк го, сиз каниет кылып калдым дегениңиз рас. Ошон үчүн мындай каниет кылыңыз. Чын эле кыргыздын кызы ыйлабайт дейт да. Эмнеге дегенде ошо жакшы, жакын адамы бул дүйнөдөн өтүп аткан кезде дагы ошо ыргак менен узатат, кошок менен узатат деп. Эмнеге кошок кошулуш керек делсе, ошол кошок кош дүйнөнү билгизет. Анан кошок айтылганда жаны дагы, тани дагы
тазаланат. Тән, тан, анан жан. Анан ошондон агарып кетет. Ошентип урматтуу журтум, мына кошак айтылган жерде тазалануу болот, манас айтылган жерде ирээттөлүү болот, тазалануу болот. Анан ааламдык илим айтылган жерде алаандан бийгесе, жанагы айыгып атам, духум көтөрүлүп атат деген ошол. Ошондуктан урматтуу эжеке кайтыш болгон жок сиздин кызыңыз. Өлүп кеткен жок, бул дүйнөдө болгону менен ошо келген эле чындык дүйнөгө кетти. Керек болсо ошо сизге эми бир керемет жайгашат, мен азыр бир чоң энергия жөнөтүп коем. Өзүңүзсү бир башкача болуп катасыз, анан антип түшпөңүз. Түшсөңүз сиз балага оорчулук алып кетесиз, анан анын көңүлүн кирдетесиз. Кээ бир адам айтат, ошо асмандагы, ааламдагы ата энем уруксаат берсем могу дүйнөдөн өлүп деле кетет элем дейт да. Анысы кандай ал улуу күчтөр, күчкө айланды ал. Саламатсызбы? Көрөрманыбыз бар экен. Айта кой. Алло, саламатсызбы? Айта кой, айта кой. Эске бир түштө ортайын деп чалдым эле. Айта кой. Мен үйүмдүн үстүнөн күн тутулуп атыптыр да ошо. Жакшы. Эми ошо күн тутулуу жөнүндө ушундай так информация деп коебузбу? Мындай маалымат бар. Күн тутулганда адамзаттын жан дүйнөсүндө бир өсүү болот экен. Эми мына Тибеттегилер айтып атпайбы? Биз кыргызды билбейбиз, биз күндүн балдарыбыз деп. Анысы кандай ошо кыргыз деле айтат экен, биз кызырдын балдарыбыз деп. Кызыр деген эми ошол күн ата, Кудай ата дегендей. Ана ошо күн тутулушта ушу жер жашоосунда өзгөрүү болот экен, адамзаттын өзгөрүүсү. Эмнеге дегенде, мындай эле ачыкта күн тутулганда деле. Эмнеге дегенде, ошо күндөн бир буйрук түшөт десек болот, өзгөрүү түшөт десек болот. Анан бул түш жорузда ошондой үйүңүздүн үстүнөн күн тутулуп атканы, ушул бир күн атабыздын, Кудай атабыздын мындайча айтканда ушу бир тутулуп атканы, бир өзгөртүү киргизип атканы, адамзаттын жан дүйнөсүндө өсүү болуп атканы. Бул эмнени берип атат сизге? Бул сиздин дагы ошол түш аян катары бир алган аян катары, түш аян катары маалымат адамзатка, кыргыз журтуна. Ушу өзүңүздө жөн адам эмес экенсиз. Мына ошентип урматтуу журтум, келиңиздер өзүбүздү жасайлы. Ушу биздин жарым саатыбыз темага, жарым саатыбыз суроо жооп кетет, анан ара чородо ушу темабызды улап кете беребиз. Чындап эле мына мен өзүмдү өтө сыйлайм да, мына мен. Бирөө жактырбасын, бирок өзүмдү сыйлайм. Анысы кандай эле сиздер өзүңүз менин ордума коюңуздар, мына өзүңүздү сыйлаңыздар. Мына мен өзүм жагам. Анан бирөөлөр сөз сүйлөсө мынтип коем, байкуш жан дүйнөсү жарды турбайбы? Жан дүйнөсү жабыркап калган турбайбы деп. Анысы кандай адамдын баары эле улуулукка жете элек. Улуулукка жеткен адам дегеле адамды сындабайт, жамандабайт. Айтса бир чынын болушун айтат. Келиңиздер өзүбүздү жазайлы. Мына кече сиз өспүрүм куракта аябай сулуу болчусуз, Кана? Мен сулуумун. Мен сулуумун. Мына жаныбыз улуу дүйнөдөн келиптир. Мен улуумун. Мен улуумун. Анан эми жаратуучу десе эле Кудайды элестетип албагыла, мына, "Эй, бай болгур, отурчу" деп жаратып коюп атпайбы? "Ай, жолуң болгур, отур чоң жагыма" деп. Мен жаратуучумун. Мен жаратуучумун. Келиңиздер өзүңүздөрдү жазайлы. Жазаңыздар. Өзүңө өзүң дух бербесең, эч ким дух бере албайт. Ушуну билиңиздер. Өзүңдү өзүң жазабасаң, сырттан айтылган сөз сага жукпайт. Ичиңен адам көтөрүлүп чыгыш керек. Ичиңен өсүп чыгыш керек. Мына ошол сөздөрдү биз сабак өтө айтып атсак, Кочкордон бир апа келген экен сабакка. Айыгып кетти да ошо бизден. Анан ошол эже айтып атат, мен канча жыл мурун ошол аты жаман оору менен ооруп калдым эле дейт. Анан ошо өлөт-өлөткө жетип калдык эле дейт. Абысын ажыным күтүп калды эле дейт. Керек болсо союшун эмне кылабыз дегендей эле үй бүлөм күтүп калды дейт. Анан ошондо өзүмдү жазадым дейт. Ичимен, илими жок эле. Ошол эми иштен иштеп чыкты да. Мен 6 балам турса, кантип өлөм? Мен аны кимге тыштайм? Деп атып айыгып кеттим дейт. Келиңиздер, чын эле оору жок да, оору өзү
кысылуудан оору, кыжаалатчылыктан оору. Эмнеге сиз маани бересиз? Жаныңыз ааламга кетип атса, сиз жаныңызды өстүрбөй эле ошо майдага түшүп алып атпайсызбы? Ошон үчүн сиз өзүңүздү сүйүңүз, өзүңүздү жакшы көрүңүз. Мына өткөнү берүүдө айттык го, биздин Перизат деген кыз бар экен, Периште деген бар экен, аттары. Айпери деген кыз бар экен, Жылдызбек деген жигит бар экен, Айбек, Нурбек болуп эле. Чындап эле сиз перисиз да, периштесиз да. Мына бул жерде берилет. Менин сыпатым. Менин сыпатым. Жаратуучу периште, улукман периште. Жаратуучу периште, улукман периште. Ал эмне деген сөз? Эми мен бир байкуш окшойм, карып калдым окшойм. Силер ошол карып калдым окшойм, өлөт окшойм деп атып эле жаратып алып анан ооруп атасыздар, анан эле ошо карып атасыздар. Карыгандар карый берсин, сиз духуңузду көтөрүңүз, өзүңүздү бош кармаңыз. Мына күнүгө жомок жашоо, неге күнүгө керемет, не деген жаңылыктар, жакшылыктар. Сиз бакытты кармап калыңыз. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Түшүмдө кайненем раматылыкты көрүп турмун. Кайненем үйүбүзгө келип, киргенин анан мен жаткырдым да, өлбөгөн турбай берет. Бул аябай жакшы түш. Ушу мага көп чалышат, ошо түштү кээде жоорганыңыз абдан жакшы деп. Себеби ошондон түштү да үйрөнүп алып атабыз дейт да, түш жоорганда. Анан бул кайнененин үйгө киргени, кайып бирлериңиздин үйгө киргени. Кайын журт, мисалы мына биз айтып атпайбызбы? Келин эмнеге тыпылдап иш кылыш керек дегенде, кайната мээрим төккөндө, кайып бирлер мээрим төгөткөнөн ошол үйдөн келиндин бактысы ачылат экен деп атпайбызбы? Анысы кандай ошо сизге түшүңүзгө кайненеңиздин келгени, өтүп кеткен кайненеңиздин, үйүңүзгө ошо кайып бирлердин киргени, кайып бирлер ошо караңгы дүйнөнүн моалам күчтөрүнүн киргени. Анан эми бул аябай жакшы түш. Ошо караңгыда мындай касиети болсо анан ачыкта иши жүрүп атат да. Ушу бир жети токоч нан кылып, аалам күчтөрүнө, көзгө көрүнбөгөн күчтөргө алар ошого тоет экен да, ошон жана теңир деген ошо экен. Сиз жерден кичине эми домун кылсаңыздар, анан алар ошо майдын жытына, нандын жытына тоет экен. Ошого кичине тобо шүгүр деп, анан ошо кыргызча Куран бар. Ошо Куран деген бул Кудайды мактоо. Кыргызча мактап коеюн Кудайды. Же болбосо ошол кыргызча Кудайга болгон мактоолор ошонун сообуна тийсин деп, мына Кудай теңир ааламды, адамзатты, табиатты башкаруучу улуу күч. Жоктон бар кылуучу, жан алып жан салуучу, жан дүйнөнү өстүрүүчү, өлтүрүүчү, кечиримдүү, кереметтүү, колдоочу, коргоочу, эки көзгө көрүнбөгөн көк мейкин сөлөкөт, чексиз кудурет деп анан ошо Кудайга болгон мактоолордун сообу, жаны руху ааламга кеткен кайненеңиздин атын айтып, анан жалпар байларга багыштадык деп. Анан ушу жер энелерге, жери керемет күчүнө Кудайга ыраазымын. Ушу ишарат берди мага. Ошо майдын жытына, нандын жытына ошолор тоет экен да, ошондо жана балаң кечирим сурап койсо деле бир ушу түш бузулганда, же түш оңолгондо, же иш бузулганда, же иши оңолгондо ошондой бир кичине нандын жытын чыгарып жүргөн бул ошол материясын кылды, баягы тушоо кескенде баланын жолу ачылгандай. Ошонтип кичине ишаратын кылып коюңуз. Бул абдан жакшы түш. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, келиңиздер өзүңөрдү жасаңыздар. Өзүңөрдү. Мына азыр Кудай эмне кылды дегенде, адамды өзүн жаратуу үчүн практикага чыгарып койду дейт. Тиленсе эч пайда болбосо, акчасынан эч пайда болбосо, ишенгенде эчтеке пайда болбосо, анан үстүнө мына адам мындан чыгып туруп улуулукка өтүп баратпайбы? Ошо улуулукка өсүп бараткан кезде кадам сайын удаарлар болуп турат. Жакыңдан, жакшы көргөн адамдан, табияттан, могу чөйрөдөн, саясаттан, кыйынчылыктан, кырсыктан, улуу күчтөрдөн деген. Ошо кезде бийик маданият менен алтын доордун долбоору ушул деп бийик маданият менен сактанып өткүлө деп. Ошо сактаныш үчүн анан ушул самабайтуу жаратуучу сөздөр керек. Мына жанагы эле жөнөкөй эле айтканда, духу күчтүү адам баарын жеңет да, бакылдай берсе деле эч ким чыга албай коет го, мисалга. Анысы кандай ошо менин духумду эч ким чыра албайт деп кайталап айтып өзүңүздү жаратыңыз. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы Арыстан алай. Мен сизге түшүмдү жорутайын дедим эле. Мен үйүмдү бекитсе, кулпу менен бекитсем, таптакыр эле беките албайм да. Бекитсем деле бекибейт да, ошо менен бекибей калды да. Эмне болду деп ойлонуп калдым. Жакшы. Бул аябай жакшы түш.
эми китепти барактабай эле коеюн. Кулпу ачкыч көргөнүң бул өз тагдырың өзүңдө деп атканы да. Ошондо сиз үйүңүздү бекитип аткан, эми үй сиздин түнөк да. Үй адамдын түнөгү. Сиздин жан дүйнөңүздүн түнөгү эмне? Көкүрөгүңүз. Көкүрөгүңүз ачылып кетиптир. Эми сиз мындай жаба албайт экенсиз да. Эми көкүрөк ачылган бул өтө жакшы да. Ошону жаба албай атыптыр. Үй түнөк болот. Үйдө түнөйсүз, үйдө жашайсыз го. Жан дүйнөңүз кайда жашайт? Сиздин көкүрөгүңүздө жашайт. Ошо жан дүйнөңүз ачылып кетиптир. Эми ошо өз тагдырың өзүңдө деп атыптыр. Өстүрүңүз ушинтип. Мантра айтыңыз, ушул эфирди кайталап көрүңүз. Бул теледен да канчалык энергия өтөт. Жанагы ошо YouTube'га кирип алып, ошону жалгыз угуп, жатканда балдарга койдуруп алып жатсаңыз, андан чоң өзү энергия да азыр, энергия өтөт. Мына азыр ошо энергия жөнүндө да бир аз сөз кылып өтөйүн. Мына бир тууганды кордобош керек. Бир тууганды, жакын туугандыбы, арыздашпаш керек, жамандашпаш керек. Эгер сен анын көңүлүн чүрсөң, сен өзүңдүн энергияңды жеп атканың болот. Ал сенин бир тууганың да, жана Асан Үсөндү элестетиңиз, эгиз баланы. Эгиз бала бирөөнүн духу көтөрүлсө, экинчиси көтөрүңкү жүрөбү? Бирөөнүкү түшүп калса, экинчисиники түшүп калабы? Бирөө ооруп калса, экинчиси кыйналып калабы? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бир тууганды кантип сыйлаш керек дегенде бул жаңы идеология. Сиз ошол бир тууганыңыз менен арыздашпаңыз. Мына улуу урмат дейт го, улуусун урматтаңыз. Кичүүсү ошого карап узатта деп коет го, мисалга, баягы эски бабалардан калган макалга, тартипке салыштырып келгенде. Мунун негизи азыр энергияда болуп атат. Мына энергияң жок. Энергияң жок, ишиң жүрүшпөйт. Энергияң жок, кырсык тооруйт. Энергия болбосо жарык жок да, мындай жылуулук жок. Анысы кандай ошо бир тууганды эмнеге сыйлаш керек дегенде ошо бир тууганды сыйлай албасаң, бир туугандын көңүлүн чүрсөң, сен өзүңдүн энергияң түшүп атканы. Ошо бир тууганыңды сыйласаң, анан өзүңдө энергия көтөрүлөт. Демек, өзүңдү жебеш үчүн бир тууганыңдын көңүлүн оорутпа. Анысы кандай ошол энергияда болуп атат, баардык нерсенин баары. Ошо сиздин түшүңүз деле ошол көкүрөгүңүз ачылып кеткен. Эми ошол өзүңүз жаратыңыз. Өз энергияңызды өзүңүз көбөйтүңүз. Мына мурун бул жерде да берилет. Эгер акча түшкө кирсе, акча бир бөлөк валютаны берип атса, долларлап берип атса, сомдоп берип атса, бул мурун санаа делген го, санаа эмес. Бул сага энергиянын келип атканын. Ошондон мурун биз мына акчалуу кишинин көңүлү токко, эмне болсо дагы, духу бийик, ар баркамда баягы букарада пулу бардын санаасы тынч дегендей, ошо духу бийик. Анысы кандай ошол азыркы байлардын, бийликтегилер эмне болуп атат десеңиздер, кызык нерсе болуп атат да. Ошол духу бийик болуп атат алардынчы, анткени пул болгон үчүн. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Алыстап кетти окшойт. Мына урматтуу улуу журтум. Азыркы кызык нерсе ушул болуп атат. Ааламдан мыйзам түштү, закон түштү. Жеңди. Анан азыркы бийликтегилер эле ошо баягы басмачыдай болуп атат да. Басмачылар эмне болгон? Чындык келип элин жеңгенде, кембагалдар отуруп алганда, бийлигин бербей эле тоодо жүрө берген го, кайра отурабыз дегендей элечи. Анысы кандай деле мына азыр басмачылар эмне кылып түнү менен барып бирөөнүкүн менчиктештирип алып атса, бул баскынчылыкпы? Бирөөнүн 1 миллион долларын алып алып эле, я хозяин здесь деп эле бербей коюп атса, бул басмачылыкпы? Улуулук мыйзамы келсе эле кеткиси келбей эле атса, бул баскынчылыкпы? Анысы кандай ушул чындап эле азыр эволюция, революция доору келди да. Кандай болсо да бул жакын арада өтө чоң өзгөрүү болот. Эмнеде өзгөрүү болот? Адамдын көкүрөгүндө революция болот. Адамдын көкүрөгүндө эволюция болот. Анан эл ойгонгондон кийин ал ошол адамзаттын элдин маданиятына, жана мен улуу маданияттын ээсимин деп биз самап айтып жараткандай, ошол элдин улуу маданиятына карап анан ошого жараша саясат пайда болот. Ошол көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Саламатсызбы? Урматтуу улуу журтум, биз бүгүнкү күнгө аябай ыраазы болушубуз керек. Эмнеге дегенде, мына Кудайдан адам ата көрүнүп атат.
Анан адам ата көрүнүп айтып атат, Кудайдан адамзат үчүн илим чөт деди. Эмнеге Кудай көрүнгөн жок? Кудай көрүнбөгөн күч болсо кандай көрүнөт? Андан кийинки ошол 6 катар дүйнөнүн ээси адам ата көрүнүп атат. Адамзат үчүн жоопкер. Анан ушу Кудайдан илим түшкөндө керемети, сыйкыры, энергиясы кошо түштү. Ошондо жанагы Кыргыз жергесинде кут түштү деген ошол. Кут ушу кудуреттүү улуу табылга. Ушул энергия бул чоң бир оомат, бир чоң дөөлөт. Анан биз эмнеге ыраазыбыз? Кудайдын ушул ишеним бергенине, иш тапшырганына, мынау улуу кыргыз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер деп атат. Ушу адамзатты боштондукка чыгар деп жоопкерчилик бергенине, улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыйпыл болуп жоюлат деп. Мына улуу мыйзам жаралды, жаздык. Эми мына адамзатты ортоңку жолго салабыз деп. Биринчи өзүбүз ортоңку жолго түшүп алалычы, пендечиликтен чыгып, ааламдык түшүнүккө өтүп алып, ошо менен жашайлычы деп мына бар айтабыз. Анан улуттарга көрсөтөбүз деп. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Мен түшүмдө такай эле жылаңаш жүрө берем да, такай жылаңаш жүрөм. Тоолордун, жарлардын кырында эле жүрөм, бирок такыр кулабайм. Бул эмне түш деп сурай берейин дедим эле. Бул эжеке жылаңач абийирсиздик деп коет. Сизде бир ушундай бир абийирсиздик десе эле мындай башкача чечип албаңыздар. Абийирсиздиктин кыры көп, ушу жолуңду таппай атканыңыз, ушу эскичиликтен чыга албай атканыңыз, ушу инянга түшүп бир майдаланып атканыңыз, ошолордун жардын кырында жүргөн бул же ылдый угулап кетпей, же өйдө чыга албай ошол бир мындай бычактын кырында дегендей кеп да. Бул жерде да так берилет. Азыр адам бычактын кырында жашоодо. Өсүп кетет же өлүп кетет деп. Ушуну бериптир. Эми жылаңачтык бул абийирсиздик болуп чечилет. Абийирсиздик эми чын дүйнөдөн келдик го, жаныбыз. Ушу улуу дүйнөдөн келдик го. Ошо улуу сыпаттын болбой атканы да, мындайча айтканда. А жердеги ошо калп, кошоматчылык, ушунун баары ошо абийирсиздик болот. Чын дүйнөдөн келгениң чынбы, урматтуу улуу журтум? Чын дүйнөгө кетериң чынбы? Ошон үчүн чыныгы сөздөр, чыныгы иштер менен жүрсөң, анан чыныгы күчтөр сени сактайт деп берилет. Ошон үчүн чындыктан айт. Чын, мына жалган айтылган жерде жакырчылык болот. А ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарды адам жалган айтат. Ошон үчүн эртеден жан дүйнө деп баштадык го бүгүнкү теманы. Ошон үчүн жан дүйнөң бийик дегенде сенин оозуңан жалган чыкпайт. Мына периштелер эмне ушак айтабы? Айтпайт да. Демек ошо абийирсиздик баарыбызга эле. Азыр мындай бир 60-70ке чыгып калган адамдар менен отурушта эле уят болуп калды. Ошо кишилер оозуна уят сөздү алганда өчүп эле калайын дейсиң да. Кимге? Ким менен сүйлөшөм мен деп. Мисалга. Көрдүңүзбү? Эмне улуу күчтөр ууру кылабы? Ууру күчтөр банка ачып элди кууратабы? Улуу күчтөр элдин ырыскы болгон асфальтты жеп алабы? Ошондон акча жасайбы? Улуу күчтөр же болбосо ушу улуу адамдар ошону кылса, анан кичиктердин кайнап атканы ошол да. Жалпы журттун кайнап атканы ошо. Анткени бул калыс адамдар да. Булар кайтпастар, кыргыз өзү кайтпас калыс адамдар го. Улуу дүйнөдөн келген, ошон үчүн улуу кыргыз болуп атат да. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум? Кайсы жерде жалганчылык болсо, кайсы жерде уурулук болсо, кайсы жерде жаман сөз болсо, ошол жерге рызкы жукпайт. Ошон үчүн касиети жок жерде иш жүрбөй атат. Ошон үчүн дагы керек болсо карапайым элдин касиети менен кыргыз журту, кыргыз жергеси сакталып турат. Мына эле ошол Хусейн аганын 80 жылдык болуп берүүсү болду го. Ошондо Хусейн агага бир эки сабыр окуп атпайбы? Ошон үчүн азыр кыргызды эч ким токтото албайт. Улуу кыргызды адамдай башкарууга мүмкүн эмес. Себеби көктөн буйрулган укугу көп. Көктөн буйрулган укугу бул чындык да. Мени ким азыр токтотот? Азыр мени ууру кылсын десинчи, ууру кылбайм өмүрү. Мага пулап келип берсинчи, кой дейм, бул мага меники эмес, бул элдики болушу мүмкүн. Бул башка ырыскы болушу үчүн, кыргызга ошон үчүн келип атат деши мүмкүн. Азыр бир алдамчынап келсинчи, азыр нан тиштетип колуна Куран карматсаң деле баягы адатына түшөт. Себеби касиети ошондой. Анысы кандай, ошол жанагы элде жөн иликтебей атат да, мунун теги ким экен, тегинде эмне бар экен деп эле ар ким иликтеп атпайбы? Бул өзү чындап эле өзү бир керемет. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, келиңиздер улуулук сыпатты өзүбүзгө калыптандыралычы.
Мына арбайдай сыпатка өтөлчү, могу периштедей сыпатка өтөлчү. Кана аялдар ааламдын сырын баяндап туруш керек. Сизде барбы бу энелик сыпат? Сизде барбы ума энелик сыпат? Сизде барбы курманжандаткан энелик сыпат? Жок. Сизде барбы манастык сыпат? Сизде барбы ошо өтүп кеткен бир бабалык сыпат? Жок. Ошогонан калып таанышыбыз керек болуп атпайбы? Башатка кайтуу кыйын ушул болуп атат да. Ошон үчүн анан жалган жерге да анан жакырчылык болуп атат. Жалган жерде, ушак айтылган жерде ума эне Кудай кордоп атат. Уурулук болгон жерде чыгым болуп атат. Адамдан чыгым, мамлекеттен чыгым. Анан ошол кезде анан ушул эволюцияга келип анан такалып атат да. Бул кыргыз кырсыкканда, адамзат кырсыккандан анан илим чыгып атат да, болбосо мына Тибеттеги кыргыз кырсыкпай эле турат. Экономикасы түшпөй эле турат. Эң башкысы улуулук сыпатын, ошо күндүн балдары экенин, ошо сыйкырын иштетип атпайбы? Ошо сыйкыр иштегенде барса анан техник иштебей калып аткан ошол болуп атат да. Ошо биз сыйкырчылыгыбызды жоготуп ийдик, урматтуу журтум. Бизге бөлүнгөн убакыт ошо жакындап калды окшойт. Бир 3 мүнөт убактыбыз калыптыр. Урматтуу журтум, мурун эволюциялык жолдо бала алдап коет, калпайтып коет, урушуп келет, кичик бала шымын булгап коет. Кечирет го, кечирет. Анан кийин эми адам болгондо, деп баласы сын коюшу мүмкүн да. Анысы кандай эволюция жолдо сиздер мен да баштап, мүмкүн бирөөнүн көңүлүн ооруткандырбыз, мүмкүн ушак айтып алгандырбыз, мүмкүн жаман сүйлөп алгандырбыз, мүмкүн жалган сүйлөп алгандырбыз. Жыйыңыздар, кетсин. Мына улуулукка калыптангаңар келеби эволюциядан чыгып энергияга? Бул калпайтпайт да. Анысы кандай сиздер азыр чындыкка чыкмайын, чыныгы сөздү сүйлөмөйүн, чыныгы ишти кылмайын, чыныгы шайлоону өткөрмөйүн, чыныгы ушу кыргызды коргойм деп чыкмайын, жеримди, элимди, адамзатты, табиятты сактап калбайын деп ишиңиздер жүрбөйт. Мына бул жерде так берилет ааламдан. Ар бир адам жынысына, улутуна, жашына карабай алтын доорду курууга милдеттүү. Мына мен алтын доорду куруп атам, боштондукка чыгарып атам, улуулукка калыптандырып атам. Дүйнөлөшүү убакта жеке турмуш жүрбөйт, иш жүрбөйт. Коомдук ишке аралашмайын, кырсык боло берет дейт. Чын эле коом өзгөрсө, алтын доор болсо анан бала чакаң өзгөрөт, ишиң жүрүшөт. Ошондуктан коомдук ишке аралашыңыздар. Ал эмне? Алтын доорду куруу, кыргызды өйдөлөтүп, өзүн таанытуу, табиятты сактоо, ошол кыргыз өлкөсүн түптөө дүйнөгө көчүрүү. Ошондо анан жеке ишиңиз жүрөт, ошондо санааңыз тынчыйт. Мына жалган айткан киши же жаман айткан киши кечинде кантип ошону тынчыйт болсун? А чындыкты айтсаң, чыныгы жүрсөң, бирөөнү тилдесең да чындык үчүн тилдесең, ал түндө бир уйкуң тынч болуп атпайбы, урматтуу журтум? Ошентип чындык үчүн жашаңыздар. Чыныгыга өтүңүздөр. Ушу мына биз 5-6 күнү той торопосу жок ушу мен майда иштин пендечиликте калтырып коюп ошол чакырган меймандан кетип бул улуу журт үчүн деп бул жерде так берилет. Сенин өскөнүң бир тыйын деп берилет. Ар бир адамдын, сиздин деле. Бул энергия эл үчүн түштү. Элди өстүрүп кетпесең болбойт делгенде. Анысы кандай ушу ар бирибиз биригип бир чоң иштерди кылалы. Ушу 5-6 күнү Такай, Жалал Аба Тош, Өзгөн, Ноокатка чейин барып, сабак өтүп, ошо орду ачып, энергия отургузуп, атам калган күндөрү ушу 2-4 базар күнү Бишкектен сабак өтүп атам. Анан эми ошо орду ачылган жерде эмне болот? Чындык сүйлөнөт дагы, жалган нерсе кайтат. Пендечилик жоюлат, жанагы эски түшүнүк жоюлат, ушак жоюлат. Улуу сөз айтылган жерге периштелер байырылат. Качкан касиетиңер келет. Ошого аралашыңыздар. Үйүңүздөргө ошо ооматты оодарып алыңыздар. Үйгө эми ордо десе, орто кеңеш, улуу сөздөр айтылган жерде чоң тазалануу болот, ирээттөлүү болот, жана манас айтылгандагыдай. Ушу улуу китептер колдо, кошто дегендей. Ошентип урматтуу журттар, өзүбүздү таанылы, сырттан эч ким кыргызды көтөрөйүн деп келбейт, талкалайын дейт, бузайын, жоготоюн, разилей, властвуй дегендей, бөлөлү бийлейли дейт. А кыргыз өзүн гана жазап чыгыш керек, коргоп чыгыш керек. Ошол бул карапайым элдин колунда, сиздердин колуңуздарда. Келиңиздер биргели, талкуу кылалы. Баары бир 1-2 жылда кыргыз өзгөрүүгө өтүп кетет. Бийлиги жок эле, жөн эле ушул карапайым элдин шарты менен. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу журтум.
Менин байланыш телефонум WhatsApp 706 988 188. Суроолор болуп калабы, энерги өткөрүү болуп калабы, ошо орду ачуу боюнча, талкуу боюнча болуп калабы, суроо болсо чалып жооптошуңуздар. Көкүрөгүңүздөрдө кыштар көкүрөгүңүздөрдө муздар кетсин, көкүрөгүңүздөрдө тозоктор кетип жаздар келсин. Ар бир күнүңүздөрдө жаңы ачылыштар, жаңылыктар курчасын. Эмки берүүдө жолукканча сак саламатта туруңуздар.